Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, 2 мартка карата жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгуроочону да басканды унутпаңыздар. Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Муфти Абдулазиз Закиров кыргызстандык мусулмандарды ороз айы менен куттуктап, ушак-чала жабуудан алыс болууга, тарбияга, ынтымакка чакырды. Ал ошондой эле элди ооз ачууда ысырапкорчулук кылбоого үндөгөн. Ысырапты бир гана ифтар маалында эмес, деги эле өмүрүбүздө ысырап менен өткөрүүгө жол бербешибиз керек. Убакытты бекер текке кетирбей, аш тойлордо да ашыкча ысырап кылбай, ар бир ырыскыны туура баалап, сарамжалдуу колдонулу. Ыйык Рамазан ашыкча ысырап эмес, жөнөкөйлүк жана ыраазычылыктын айы деген муфтий. Быйыл ороз айы 29 күнгө созулуп, айт намаз 30-мартта окулмакчы. 24 февралда Бишкекте Асылкеч жана Жайыл Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталып, 17 жаштагы курьер каза болгон. Ал скутер менен баратканда 24 жаштагы блогер BMW 740 унаасы менен аны сүзүп кеткен. Кырсыктан кийин соц тармактарда айдоочу кармалбай жатканы тууралуу маалыматтар тараган. Катуу ылдамдыкта келип сүзгөн, андан кийин 40 мүнөттөй карап турган. Тез жардам чакыргандан кийин 1 сааттан кийин. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңиздерди тактап алыңыздар. Документтин бардык түрүн даярдайбыз. Регистрация, метнешка, ННН, СНИЛС, НМС, ОМС, полис, регистрацияны базадан текшерүү, Wildbergsке керектүү документтерди жасап беребиз. Документтик иштерде мыйзамдуу жана ишеничтүү адистерге кайрылыңыз. 100% кепилдик бар. Байланыш үчүн номерибиз +7 977 736 1587. Келген. 2 сааттан ашуун убакыттан кийин ооруканага жетпей көз жумган. Эми болсо көзүм жакшы көрбөйт, -3 деп жоопкерчиликтен качып жатат деп кайрылышкан. 2 мартта Бишкек шейби 24 жаштагы шектүүнү кармап, убактылуу кармоо изоляторуна жайгаштырганын билдирди. 2025 жылдын 24 февраль күнү болжол менен кечки саат 21:00 чамасында Бишкек шаарынын Асылкеч көчөсү менен түштүк тарапты көздөй бара жатып, скутердин айдоочусу 2007 жылы туулган КД аттуу айдоочу Жайыл Баатыр көчөсүнүн батыш тарабынан сол тарапка бурулган учурда BMW 740 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 1999 жылы туулган ЭМ менен кагылышкан. Анын кесипетинен скутердин айдоочусу КД денесинен алган оор жаракаттардан эсине келбей каза болгон. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 312-беренесине автомототранспорт каражаттарынын кыймылын жана аларды пайдалануунун коопсуздук эрежелерин бузуу, этиятсыздыктан өзгөчө оор зыян келтирүү ылайык кылмышы козголгон. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Анын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин ченемдерине ылайык чечим кабыл алынат. Деген баягы адам түрүү кезинде эч качан баркын билбейт. Эч ким. Анан баягы өлгөндөн кийин айтпашчы кыйын куш болчу, анан кыйын болчу деп. Барып келдик, Анталияга барып келдик. Кызым экөөбүз мындай жыл абдан жакшы өзүнүн жаңылыктары менен башталды. Жаңы тасма чыгардык. Эми эртең 4-күндөн баштап кайра дагы Алания Бишкек аттуу тасмабыздын калганын тартабыз. Анан элге ошо колуңан келбейт, эчтеке картайдың, алжыдың, ожоктонбой эле үйдө отурбайсыңбы деген сөздөр бар. Мен аларга айтарым, айымдар 30 жаштан кийин эле белдемди чагынып эле, курсактарды салаңдатып эле эчтеке кылбай үйдө отуруп калышат да. Бирок менин айтарым 50 жаштагы, 40 жаштагы эч качан кеч эмес адам деген өзүнүн сүйгөн кесиби менен алектенип, эрте туруп эл менен аралашып иштеш керек. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып
идишүү ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Анау Ремиден сразу өткеннен кейін свежий. Бak көрінмей yapıyorum дарахт арқасында. 30, 30. Көресіздер ме? 30. Свежий mana yangi sement bosilgan. Sement bosilgan. Ehtiyot bo'linglar Gorbanya. Maktabdan oldim. 30 ko'p qo'yibdi. Bola hammasi pishdi bola. Hammasi kamida 40 kelyapti. 30 ko'p qo'yibdi. Endi kelyapmiz. Mana bekinib qolgan kamera mana daraxt orqasida ko'ryapsizlarmi? O, zilon yonyapti-yu. Hozir mashina o'tayotganda shirik qiladi, qarab turinglar. Mashina o'tsin-da orqamizda. Mana, ko'rdingizmi? Suratga olyapti o'sha. Смотри, он работает. Вот она камера, братан. 30. 30 ga olyapti. Mana Gorbanya. Mana пешеходный переход. Hech kim 30 kelmaydi bu yerda. Ehtiyot bo'linglar. Урматтуу бир туугандар, мынакей видеодон көргөнүңүздөрдөй эле азыркы учурда мына бул Татан жакта Ош шаарында ушул камералар тартып атат дейт. Бул негизи туура. Негизи знактарды мындай койгону туура эмес. Ушуну жакшы бир ийим кызматкерлери бир ушул боюнча адистер өзүңүздөр карап жакшы бир орнотуп койсоңуздар жакшы болот эле. Негизи бул көрүнбөйт бактын аркасында турса, чын эле бул элдин акчасын алыш болуп калат да бул жакта максатчы. Анан жолдун көпчүлүк бөлүктөрүндө ушул чийиндер туура келбейт. Анан ошондой эле жол талапка жооп бербей жатат. Бул негизи камералар ишти кылып атат, бирок бул жакта айдоочуларга өтө эле кыйын болуп атат туугандар. Мына элдин канын сормойлу болуп калат да мындайча айткандачы. Эми бир жагынан туура, ооба, жолдо жүргөндө эрежелерди сактап жүрүш керек. Мына бул кырсык жана башка ушул нерселерден алдын алганы жакшы. Өзүнүн жол эрежеге так болуп жүргөн. Ана бирок мындай знактарды жакшыраак бир көрүнүктүү кылып коюп койсо жакшы болот эле негизи. Ошого өзүңүздөрдүн өз ой пикирлериңиздерди комментарийге жазып калтырып кетсеңиздер аябай жакшы болот эле туугандар. Бул өтө бир актуалдуу чоң маселе. Бул боюнча дагы видеолор буюрса чыгарабыз. Сиздерге маалымат берип турабыз. Туруп менен иштегенде туруп менен все равно эме болот экен да. Азыр тем более еще мо 102-де туруп иштейм. Ар кандай эмелерге барам да, вызовтарга. Барып, милдет өзүң алыш керек, алып келип моргко тапшырышың керек да. Анан алып келип тапшырабыз, сасыгына да чыдайбыз. Тиштери ошодон түшүп атат го дейм да. Көп эле балдар менен шерик болуп иштеген балдардын баары эле тиштери калбай калды. Көрүстөндө иштеген адамдын кызыкчылыгы эмне болушу мүмкүн? Жумуш ушунчалык оор, айлык деле аябай деле башкалардан укмуш эмес болуш керек э? Укмуш эмес, мындай да. Элдер өздөрү көңүлөн чыгарып ыраазыбыз, жакшы кылып бердиңер, терең кастыңар, жакшы коюп бердиңер деп ыраазычылыгын берет. Анан мондай азыр аграткаларды запрет этип калды, памятникти запрет этип койду да. Мурда агратка коюп бер десе коюп берчүбүз, жасатып берчүбүз. Анан ошентип эле оокатыбызды өзүбүз кылып эле жүрөбүз. Кээ бирөө болот, мен көнүп калдым, мисалы сооп табайын деп иштеп атам деген сыяктуу. Сизде кандай? Ошо биз деле сооп табайын деген иштебиз, ойдобуз да. Эми ар кандай болот экен бул жашоодо. Кыйынчылык болот экен, адам чыдайт экен ошогочу. Эми башка жерден каяка жумушка барам мен. Мисалы үчүнчү. Неме дипломубуз жок болсо, азыр жумуш деле жок. Эми бар тапса болот жумушту. Просто биз ушуга көнүп калдык да. Мисалы үчүн мына колдор мазор болуп катып калган мынакей. Биз ошого как-то эме деп казып көң жаралгандай болуп калганбыз да эми. Эмеден коркпойбуз да, агым керек. Мисалы үчүн тапканым канча алып барсам дагы аялым, бала чакам ыраазы болуп эле, ата мынча иштеп келдиңиз деп, мынча иштеп келдим. Аялым деле мынча иштеп келдиңби? Ооба, мынча иштеп келдим. Моңа иштеткиле, моңа тигиле деп коюп кетип каласың.